Бул сетевой маркетинг жөнүндө ошо ислам жолу сайты которуп, анан чоң алымдардын сөздөрүн, фатваларын алып келип койгон. Ошол жерден таанышып алсаңыздар болот. Бул негизи туура эмес. Соода жүргүзүү, сетевой маркет деген болбойт. Анткени бул жерде эң негизгиси адамдын максаты ушу акчага жетүү максаты болот. Ошондуктан акчасын берип, катталып, өзүнөн башка адамдар аркасынан алып келип, анан акчасын көбөйтүп алайын, акча менен акча алмаштырганга алып бара турган соода да. Бул демек бул сүткорлукка алып барат. Анткени адам баласы товар алам дейби же ушундай сетевой маркетинг менен иштеген уюмдарга киреби, анын максаты өзүнүн акчасын көбөйтүш керек. Ал жөнөкөй эле орто жогу жана товарлар мындайча айтканда, баягы эң негизги эмес, жөн эле себеп катары эле кабыл алып койгон. Аны максат кылышпайт. Ошондуктан тыюу салынат. Анан экинчиден бул нерседе кумарга окшогон нерсе бар. Шариятта жахала деп коет, акыбети билинбеген нерсе бар. Мисалы, канча адам чогултасың, кандайды алып келесиң, сага белгисиз да. Анан ошого жараша мамилелерди байлаган болбойт. Ошондуктан мындай соода сактыктан алыс болгула. Мунун түрлөрү бар сетевойдун. Канча деген адамдар ушул нерсеге киришип, алданышып, акчаларын жедиришип, сызга отуруп калгандар көп. Ошондуктан мындай нерседен алыс болуп, жөнөкөй эле кадимкидей эле соода менен алек болуңуздар. Анан кененирээк маалыматты кааласаңыздар, ошо ислам жолу сайтына кирсеңиздер, ошода сетевой маркетинг жөнүндө издесеңиздер, толук кандуу маалымат аласыңар иншалла.